Манас район Покровка айылындагы Туратбек Мазеев атындагы спорт комплексинде Кыргыз Республикасы спорт чебери Эсенбек Осмонбековдун жаркын элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча өспүрүмдөр арасында эл аралык турнир болуп өттү. Турнирге Казакстандан, Өзбекстандан жана Кыргызстандын бардык облустарынан жаш балбандар катышты. Областык деңгээлде баштадык эле. Былтыркы 2022 жылы уже эл аралык турнирге жеткиздик. Кудай кааласа бүгүн 24 жылы региондордун, областтардын баарынан келди. Республика боюнча нарынан гана команда келбей калды. Сырттан Өзбекстандан 2 бала, Казакстандан команда келип азыр күч сынашат. Өзүңүздөр көргөндөй. Бул турнирдин мен ойлойм келечеги кең. Эсенбек Осмонбеков кезинде грек-рим күрөшү менен машыгып, республиканын намысын коргогон, өлкөгө таанымал балбандардан болгон. 6 жылдан бери үй бүлөсү өспүрүмдөр арасындагы белдештерди өткөрүп, жаштарды сергек жашоого үндөп келет. Катышуучулар көбөйүп атат. Оштон, Жалал Абадтан, Көлдөн, Бишкек шаарынан, Карабалта, Казакстандан келди. Былтыр кубок берди келек, быйыл ушу жеңүүчүлөрдүн өспүрүмдөрдүн даражасын көтөрүү үчүн быйыл биз ушундай кур ойлоп Бишкекте жасатып келдик. Ар бир биринчи орунга ээлеген балдарга, чемпиондорго ушундай кур тартууга эс берсе. Турнирге Казак Республикасынын Шымкент областынан бир команда келип, килем үстүндө күч сынашты. Коңшу өлкөлөрдөн бул турнирге катышкандардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Өз басым бірінші жол кеп отырмын. 8 бала мен балдар бірінші жарыстары күресіп жатыр. Енді мықты жығат дегендей, сол мықтылардан үйреніп жатырмыз. Біз балдар елден бастап қадамдары. Жарыс жақсы өтіп жатыр. Уровень өте мықты. Өздерінің жасына қарап кішкентай балдарда жақсы әдістер көрсетіп, жақсы күрес көрсетіп жатыр. Балдарды көріп үйреніп жатыр. Өткөн жылы Ысык-Көл облусунан 2 команда келсе, быйыл 6 команда келишти. Эл аралык белдешке келдик. Аябай жакшы деңгээлде өтөт күрөш. Бүт Кыргызстандын бул бурчтарынан келди балбандар. Турнир аябай күчтүү деңгээлде өтөт. Ушу грек-рим күрөшү Кыргызстанда аябай жакшы өнүгүп, жакшы өнүгүп атат. Финалдык таймашка чыккан балбандар арасында 23 кг салмакта Талас районунан келген жаш балбан Абду Алим Кылычбеков 4 атаандашын утуп, баш байге болгон белдеште каршылаштын мөөнөтүнөн мурда жеңип, биринчи орунду багындырып, алтын курдун ээси болду. Мен 23 салмакта биринчи орунду ээледим. Мектештерим кыйын өттү. Чоңойгондо Кыргызстан желегин бийик көтөргөн балбандардан болом. Өзүмдү машыктырган агайыма да чоң рахмат. 5 бала менен күрөшүп, 5 өтө кыйын өттү. Ушинтип дагы көп медальдерди алгым келет. Мен 27 кг салмакта күрөшөм. Кудай буйруп ушу биринчи орун болуп, биринчи орунга жакшы курлар берди. Медалдар да жакшы экен, барды турнирди жакшы өттү. Турнирден мен соперниктерим бардыгы эле күчтүү болушту. Оңой соперник болбойт негизи күрөштө. Эң кыйыны мага финалдан эң кыйыны көлдүк болгон сопернигим кыйын болду эң. Жеңүүчүлөргө уюштуруучулар тарабынан алтын кур, кубок жана кызыктыруучу байгелер даярдалган. Орозбек Бейшебаев, Урмат Доктурбек уулу, Манас району. Медалын чыгаралы.